Марадонна. Аңгемени жазган Султан Жумагулов. Окуган Айбек Бийбосунов. Марадонна деген бул Чолок көчөдөгү Ысмайыл атанын тун небереси. 2 жылга оодуго азан айтып койгон эсен аты калып Марадонна атка конгонуна. Ой санасынын баары футбол деп жүрүп тапканы. Марадонна болбой куруп кетсин, жаман тамдын тамтыгын чыгарганын укпайсыңарбы? Тамыда ошончодон 4 кошкондо болуп, өткөн кеткендин же көзүнөн далдоо эмес. Жол жагыптасында кеңдеги чаранын бетинде тегерек чийим бар. Анын акиси эбак күбүлүп бүтүп, эми шыбагы оюлуп баратат. Таамай тээп машыгамде ошол чийинге тебе берип ушул болду. Тегеле дубал бети чолоо жок, жалаң топтун издери. Марадона акеңдин кылганы да. Ырзыңке тобу менен бет маңдайдан тебет, кыйгачтан тебет, асманга көкөлөтө тебип, жерге түшүп келатканда ченде сокку башы менен чулк сүзмөйү бар. Тобунун тамтыгы кетип бүттү. Канча жарылат, олтура калып бир заматта жама болот. Тамдын бети алдыгынтип тешилип бүтөйүн деп калды капырай. Могу тобунун ырайын кара. Түкөндөн берки ыптасы кыпкызыл, наркы ыптасы көпкөк бойдон келген. Аны эсен акең сыя карандаш менен шыпылдата, ар жеринен 5 бурчтук кылып боеп салды. Эмне десе телевизордогу чаар ала топко окшоштурган экен. Анысы аз келгенсип, чың топту жоон мык менен тешип, мыктын эниндей көзүнө койду. Анткени ырзыңке топ өтө чың келип, дыңкылдаган бойдон киши боюна жеткирбей кете берет да кубалай берип өлөжүдөйсүң. Көзөнөк жасап койсо анча дыңкылдабайт. Дыңкылдап ала качпаган телевизордогудай чаарала топ менен футбол ойногон өлө жыргалда. Чолок көчөлүк аттуунун баарына сөз өткөн Ысмайыл акенин ушул небересине халы жетпеди. Там бетине тепкенди койсоң боло, ой жарыбагыр деп жүрүп өмүр өтмөй болду капырай. Чоң апа болсо жеринен момун киши. Ок мен этиңди алайын кара жанымдан. Бөлөк сөзү жок. Бир сапар Исмайыл аке ачуусуна чыдабай топту эки тизесине кыпчып туруп, макиси менен шашпай тилип салганы бар. Марадонна тобунун быш деп барып чүрүшүп калганын алая карап турганда өңү заматта кубарып көчө өйдө безип жөнөбөйбү? Ошол бойдон жоксун алып жок. Ысмайыл аке менен чоң апа Чолок көчөдөн баштап кыштакты түрмө-түр кыдырып, натыйжа чыкпаган соң арка айылдагы чоң апанын төркүндөрүнүкүнө чейин издеп, таң аткыча беймаза. Эртеси эми жер жарылганда тегирменчи Кадырбай аба эсенди тору жоргосуна учкаштырып жеткирди. Агаш карайган маалда ортоктун секисинде эрбеңдеген караган бар. Ат чалдырып турдум эле. Бу мурдуңдур айын тетиги төрдөгү атасына баратыпыр. Жөө жетеби анча жерге. Алдап соолап араң дегенде үйгө кондурбадымбы? Ушундайда көк болобу мурдуңдур айын деп божураган тегирменчи. Калп айтканда болобу Ысмайыл аке сыртына билгизбегени менен небересинин ичинен эзилип эле турчу. Баланын баласы ысык болот тура. Чоң атасы ал күнү лам деген жок. Эртеси биринчи автобус менен районго чейин барып, сактап жүргөн пенсиясына кызыл бөйрөк, көк бөйрөк 2 топ сатып келип берди. Бу көк бет эсен чоң атасын баш кылып, Чолок көчөлүктөрдү топко көндүрдү. Колу жолу боштордун баары 4 кошконго чогулуп, караган көбөйө баштаганда Ысмайыл аке актана минтет. Биздин тукумда оюнга ышкыбос жан жок эле. Бу таң озурайын кайдан оюнгарак чыкты билбейм. 7 айларын тартканбы? Жанагы Коркут таекеси волейбол чаба калчу эле я. Ысмайыл аке, аман болсо мындан футболист чыгат. Ошондо телевизордон көрөбүз буюрса, дечи бирөөсү. Мектеп боюнча кыйын ойнойт экен. Мектепте футболго анча назар салбагандарына эсендин куйкасы курушчу. Футбол аянтында эптеп салып койгондорун кара, чийиндери такыр көрүнбөйт. Бир дарбазасынын үстүнкү устуну жок. Мешке жагабыз деп көтөрүп кетишсе керек. Физкультура агайда кызык, волейболдон башканы билбейт. Футболду жакшы ойногондордун көбү да ошаяка ооп кетпедиби? Кечинде төшөктө жатып санаса жетип эле калыптыр. Сүйүндүк, Алмаз, Мурат, Ыйса, Токо, Ороз, анан өзү. Бир команда болуш үчүн дагы 4 керек. Районго барганда ойногонду көрсөтүшөт эле. Баягыда кайгайтса, футболдон башкасын эле кыйрат кылачы. Мен Кудайга салпылдап кетейин деп кагып койгон. Марадона төшөктө жатып, калган жетөөнүн ордун бөлүштүрө албай башы катат.
Оюна койсо баары эле чабуулчу болгусу бар. Артта ким ойнойт? Ошондуктан атакага кезектешип барышат. Сүйүндүк кыйын ойнойт, бирок пас бербейсиң деп кыйкыра берет. Өзү бир да пас бербейт. Чоң класста болгондуктан ага эч ким каяш айта алчу эмес. Таң көрүнүкү. Эми 4 баланы кайдан табабыз? Балдар бар. Бирок кичине класста да. Ал кодолорду районго барганда жөөлөп кетишет. Аркы теркин ойлоп жатып, Марадоннаны уйку басат. Түшүндө да футбол кирет. Телевизордо футбол ойноп жүрүптүр, кызык. Көк шибер, апак кийинип алышкан, стадиондо аба жарган эл. Кадимкидей 5 бурчтуктардан куралган булгаары топ. Омей, Блахин, Чивадзе, Яковенкалар жүрөт. Бир убакта көк шиберге оонап уктагысы келет. Бирок жатууга болбойт да. Кайсы бир чөтөлкө менен беттешип жатышкансыйт. Бир топ кишинин карагылачы, могу кичинекей баланы. Өлө алдайт экен деп сүрөгөнү кулагына жетет. Аңгыча чарала топ бутуна тийди. Алдын торой бирөө чуркап келатат. Топту чебердей аласынан өткөрүп ийип, анан дагы бирөөн буйтап өттү эле. Ой Азамат, өнөрүңө бара келди, кыргыз Марадонна деп чуулдап калышты. Блахин жетип келип башынан сылап койду. Бир нерсе келе жанатан бери баш жетпей жатат. Чабуулчу же коргоочу экенине. Далысында номуру болуш керек. Телевизордогуларда сөзсүз номур болот. Же далысын өзү көрө албайт. Блахинден сурайын деп уялат. Кокуй, сүйүндүк менен алмаста жүрөт го. Эсептей билбей койду. Элдин дуулдаганына караганда кыязы утуп атышкан окшойт. Көк шиберде ойногон жыргал турбайбы? Такыр күйүкпөйсүң. Анан эч ким да сөгүнбөйт экен. Ойной беришти. Бир маалда Эсендин уйкусу келди. Шибердин берки четине чыгып жата кетти. Караса чоң атасы бери келатат. Колунда тобу бар. Таң оозуна жүрөм үйгө кетели деп эркелетет. Жакшы ойнойт деп булгаардан тигилген топту беришти саган. Бир сапар Марадонна менен алмас торпок издеп ийри сууга түшпөйбү? Сай бойлоп төмөн баратышса, айылдын аяк тушунда көк шибер жайык бар экен. Иттей түссер турбайбы? Футболго тим эле өлүп калат. Кел ушерди футбол аянт жасап алалы. Сүйүндүктө чиймеси бар. Дем алыш күнү жети берен 10 чакты майда баланы ээрчитип келип, телевизордогудай футбол аянтын кура башташты. Бүгүн чийиндерин оюп алышат. Эмкиде устун таап келип, 2 дарбазасын орнотушмакчы. Тиги дөңгө болсо эл олтурат. Түш ой дөң үстүнөн УАЗик куркурап түшө келди. Агроном аке экен. Ой чунак балдар, бу жерде эмне кылып атасыңар? Эм Кудай ырбадыбы? Сокого жеткирбей ой башташканбы? Футбол аянтын куруп аттык эле. Футбол дейби? Атаңын канаде. Булардын бышыктыгын көр. Агроном аке салаасындагы чылымынын гүлүн чертип койду. Мектебиңерге барып ойнобойсуңарбы? Мектептики туура эмес салынган. Түз эмес, кичине, шибери жок такыр эле. Анда эмне ишим бар? Анан ушу колхоздун талаасын футбол кылган атасыңарбы? Деги силерге ким уруксаат берди я? Бул жер ээн эле жатпайбы? Эмне болмок эле? Деп күңк этти сүйүндүк. Эмне болмок эле деп? Бу сен Мамыттын баласы топ деп жүрүп бир күнү шыйрагың сынарып экен. Бу балдарды баштаган сенсиң го. Чыймыт чүкөдөй болуп мого эмне жок. Тамыңды жыртып бүтүп, эми колхоздун талаасынын тамтыгын чыгарайын дейсиңби? Ысмайыл акеге айтып, жазаңды окутуш керек экен сенин. Давай, көр жериңерди алып бул жерден кеткиле. Тимеле пеле болуп кетишет. Балдар бозала болуп тарай баштады. Сүйүндүк куркуюп алдыга түштү. Марадонна балдардын артында кабагы сус соолбойт. Агроном аке чылымын чертип таштап машинеге отурду. УАЗикти дөң калкалап калган кезде Марадонна шиберге көмөлөнүп түшүп, үн чыгарбай ыйлап жиберди. Балдар бир саам шылкыйып, ун чукканы болгон жок. Марадонна түш көрсө, телевизордо футбол ойноп жүрүшүптүр. Стадион толо чуулдаган эл. Эри суунун боюндагы көк шиберди стадионун кылып коюшкан окшойт. Блахин, Чивадзе, Сүйүндүк, алмаста жүрөт. Бир убакта караса, мына кызык. Кадимки Марадонначы, ошол Эсенди көздөй келатат. Кудум телевизордон көргөндөй. Эсенди далыга чаап, бирдеме деген сит. Жылмайып коет. Марадонна жакшы байке окшойт. Аңгыча, ой бу биздин Марадонна накта футболист болгон турбайбы? Деген жолок көчөлүктөрдүн үнү кулат. Аппак кийимчен, чаарала булгаары менен көк шиберде футбол ойногон өлө жыргалда.